Саламатсыздарбы? Биздин сонун Нур каналыбызга куш келипсиздер. Сиздер менен амандашып турганга кубанычтамын. Бүгүнкү сабакта Ализа Дива жиби жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ализа Дива жиби азыркы мезгилде жаз күз айларына өзүңүздөргө жоолук бак, туз, шал току алсаңыздар аябай сонун болот. Бул 100% микрофибра, 100 граммда 350 метр болот экен. Жылтыраган жука ошон мындай светтери дагы бар. Мен ошо микрофибра Ализа Дива жибинен жоолук токудум жаз айына. Бул билесиздер, тиги ажурный жоолуктун үлгүсү аябай сонун чыгат экен. Чекелерин моундай алып койсоңуздар да болот, аябай сонун. Бүгүнкү сабакта ушул Ализа Дива жибинен мындай болгон узорду токуйбуз. Бул жип коричневый жип болду, мындай болгон. Ошол эле узор, бирок пико кошулган. Барыңыздарга тегиз топчуларды каалайм. Ошол микрофибра жиби, Ализа Дива жиби и Торине 1.8. Анда эмесе баштадык. Ошо негизги жипти алып алабыз. Ториненин жукасын алганыңыздар жакшы экен, себеби жип өтө жука. 5 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Биринчи илмек менен туташтырабыз. Пайда болгон шакекчеге 3 аба илмеги менен көтөрүлүп, 2 накит менен 2 столбик токуйбуз. 1 и дагы 1. 5 аба, 1 аба илмегин алабыз. Анан дагы накит менен 2 столбик токуйбуз. Эми 5 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 5. Дагы накит менен 2 аба илмеги, 2 столбик, аба илмеги, столбик. Ортосунда аба илмеги бар. Дагы столбик менен 2 накит менен 2 столбик. Чекени токуйбуз да, как обычно эле. Мурда токагандай эле токуйбуз. Биринчи катарыбыз моундай болду. Экинчи катарыбыз 3 аба илмеги менен көтөрүлөбүз. Үлгүбүздү буруп алабыз. Накит менен 2 столбик. Накит менен 2 столбик. Ортосунда 1 аба илмеги бар. Накит менен 2 столбик. Үлгүбүз 3 катардан турат. 5 аба илмеги алынган аркага 7 накит менен столбик токуйбуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Эми чекени токуйбуз. Накит менен 2 столбик. Ортосунда 1 аба илмеги бар. Бул экинчи катарыбыз болду. Эми
ошо 3 аба илмегинен которулуп үлгүбүздү буруп алабыз дагы. Чекени токуйбуз накит менен 2 столбик. Ортосунда аба илмеги, накит менен 2 столбик. Үчүнчү катарыбызда өткөн катарда алып кетилген 7 накит менен столбиктин үстүнө пико менен столбик токуйбуз. Аны өткөн сабактарда өткөнбүз, бирок азыр кайталап коебуз. Накит алабыз дагы, столбик накит менен алабыз. Бир накит алдык. Эми 3 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3. 3 аба илмегин алып, кайра башкы илмекке келип, полустолбик менен жайгаштырабыз. Ошондо мындай пико пайда болот. Дагы экинчи накит менен столбик 1, 2, 3. Өзү эле мындай карап турсаңыз 2 илмек турат да, ошо илмекке саясыз дагы алып чыгасыз и полустолбик менен жайгаштырып коебуз. Ошондо пико пайда болот. Мондай болгон пико пайда болуп атат. 1, 2, 3, 4, 5 болду дагы. Бизде 7 болуш керек. 5 6. 6 и дагы бирди жасайбыз. 7. 1, 2, 3. Эми накит менен 2 столбик. Ортосунда баба илмеги бар, дагы накит менен 2 столбик. Бул катарыбыз бүттү. Мындай катар пайда болду. Дагы 3 аба илмегинен үлгүбүздү көтөрүп, буруп алабыз. Эми накит менен 2 столбик токуйбуз. Ортосунда аба илмеги. Чеке ошентип кете берет. Чекени каалагандай кылып алсаңар болот. 3ден кылсаңар болот, 2ден кылсаңар болот. Полустолбик менен биринчи катарга келип алсаңар болот. Ал сабактарды өткөнбүз. Эми азыр 5 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 аба илмегин алып, өткөн катарыбызда 7 пико токуганбыз. Ошол пиконун биринчи пикого байлабайбыз, экинчи пикого полустолбик менен байлайбыз. Полустолбик менен жайгаштырабыз. Дагы 5 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Жанындагы пикого койбойбуз, кийинки пикого дагы полустолбик менен жайгаштырабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Дагы пикону калтырабыз, кийинкиге полустолбик менен жайгаштырабыз. Ошондо 1, 2, 3, 4, 5. Бизде 1, 2, 3, 4 арка болуш керек. 5 аба илмегинен турган 4 арка болот. Үлгүбүз 2 чекесинен чоңойот. 3 аба илмегин алып, үлгүбүздү буруп алдык. Чекени токудук. Эми
Çekeni tokup geldik. Пайда болгон аркаларга мына 1 2 3 4 арка пайда болуп атпайбы, ошого экинчи катары ушул жерден кайрыле башталат. 7 накит менен столбик алабыз. 1 2 3 4 5 6 7 alıp kийинки аркага 5 аба илмеги алынган жерге жөн эле пол столбик менен жайгаштырабыз. Дагы 5 аба илмегин алабыз. 1 2 3 4 5. Кийинки аркага жөн эле пол столбик менен жайгаштырабыз. Ортодо бир эле арка калат. 1 эми бул жерге дагы 7 накит менен столбик токойбуз. 1 2 3 4 5 6 7 7 сразу эле чекени токуп коебуз. Мындай болгон пайда болду. 3 аба илмегин алып үлгүбүздү буруп алабыз. Чекени токуйбуз. Накит менен 2 столбик. Ортосунда 1 аба илмеги бар. Жети накит менен столбик алынган, ошонун үстүнө пико токуйбуз. Эң жөнөкөй узор, эң жөнөкөй, эч кыйынчылыгы жок. Жаңы үйрөнгөн токуучуларга эң жөнөкөй үлгү. Мурдакыдай кыйын деле эмес, эсептегенге деле. Акыркы пикону токудук. Эми полусту өткөнкү арка калган да, бир арка. Мондайчы, ошого пол столбик менен жайгаштырып коебуз. 1 2 3 4 5 6 7 пико. Бул катарда дагы ошондой эле 7 пико токулат. Üç ağa ilmeğini alıp ülgümüzü burup aldık. Çekeni tokuyuz. Эми бул катарыбыз жалаң 5 аба илмектеринен турган катар болот.
1, 2, 3, 4, 5. Birinci pikonu kaltıracağız. İkinci pikoga postolbik. 1, 2, 3, 4, 5. İkincisini kaltıracağız. Bir pikonu postolbik. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Pikoga keyinkiga 1, 2, 3, 4, 5. Бұл пиконы калтырабыз. Кийинки катардын биринчи пикосун калтырабыз да экинчи пикого. 1, 2, 3, 4, 5. Мындай. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Мындай узор пайда болду. Эми катарларыбызды улантып токуп кете беребиз. Чекене токуйбуз. Аябай кооз болот. Жеңил. Эң жөнөкөй үлгү. Муну жаңы үйрөнчүктөр деле токуп өздөрүнө токуп алса болот. Мындай болгон узор пайда болду. Аябай сонун болот экен. Мен өзүмдүн жоолугумду
бүтөйүн деп калдым. Бүткөндөн кийин чекесине бахрамака деп койсоңуздар болот. Өзүңүз каалагандай жолуктун размерин өзүңүзгө каалагандай токуп алсаңыздар болот. Биздин каналыбызга катталып, коңгуроону басууну унутпаңыздар. Ушу менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Комментарий жазыңыздар, суроолор болсо жазылган комментарийлерге жооп берүүгө аракет кыламын. Дагы каналыбыздан жолугушканча саламатта болуңуздар.